Tezda bu kanalda qatnashdi. Suka. Бүгін 8 майда Қырғыз-Тажик мамлекеттик чегара аймагында курал колдонуу менен чыр-чатак болду. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында жергиликтүү жашоочулар Баткен облусунун Баткен районунун чек айылында 50 сотық жерди талашып, жаңжалдаша кетишкен. Бул жер такталбаган аймакта болгон, бирок иш жүзүндө кыргыз тарап колдонуп келген. Кыргызстан менен Тажикстандын ар биринен 30-40 адам бири-бирине таш ыргыта баштаган. Чыр-чатак учурунда мергенчилик куралдан ук аттылы деп айтылат маалыматта. Чегарадагы чыр-чатактын күчөп кетпеш үчүн эки өлкөнүн чегара кызматкерлери эскертүү иретинде асманга ок атып, элди бир аз тынчсыздандырышкан. Буга чейин эки өлкөнүн чектеш аймакта жайгашкан жергиликтүү жашоочулар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок ошол эле учурда Тажикстандын чегарачылар күтүүсүздөн кыргыз чегарачылары жана Кыргызстандын жарандарын көздөй минометтук ок чыгарган деп айтылат билдирмеде. Учурда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара аймагындагы кырдаал оор деп мүнөздөлөт. Tezda bu kanalda qatnashdi. Suka. Bela.